Адахан Кимсанбаевич, сиздин кечеги парламентте болгон окуяларды бүткүл Кыргыз эли көрдү. Популисттик кадамдарыңызды токтотуп, сизде билебиз. Сиз журналистсиз, сизде тил бар, Камчыбек Ташиевде жүрөк бар экенин бүткүл Кыргызстан эли билет. Анан сабаттуу, сабатсыз деп соц тармактарда анча-мынча комментарийлер жазылып атат. Кимдин сабаттуу, кимдин сабатсыз экенин автобиографиясын, Ташиевдин автобиографиясын ачсаңар, кайсы мамлекетте окуп келген. Булдун мүнөзү, харизмасы Ташиевдин ушундай. Азыркы кызматы дагы ушулга милдеттендирет. Bundan başka, Адахан Кимсанбаевич, siz ушул убакка чейин канчалаган кырдаалдар, оор кырдаалдар болгондо Кыргызстанда чиновниктердин ичинен бирден биринчи болуп Ташиев жетип барган бүткүл Кыргызстан эли билет. Жардам колун узатканда Ташиев булга чейин экөөңөрдүн бирдей 9 жылдан бери кызматта, мамлекеттик кызматта иштебей келдиңер. Бирок ошол аралыкта да Ташиев элден колун үзбөй, канчалаган километр жолдор, канчалаган оорулууларга чет мамлекеттен операция, канчалаган жетим жесирлердин башын сылап, соопчулук иштер, малы жокко мал, канчалаган жүздөгөн үйлөрдү салып кел. Сиз 9 жылда жеке каражатыңыздан бир адамга дагы чырпы сайып койдуңуз Кыргызстан үчүн. Буну бүткүл Кыргызстан эли билет. Кимдин кызмат кылып атат? Кызматты жогорку кеңешке барып, же бийликке барып деле кылбастан жөнөкөй элдин арасында жүрүп деле кылса болот. Ташиев 30 жылдан бери элден 100 сом тапса 95 сомун элге берип келет. Сиз тил колуңуздан эч нерсе келбейт. Жасаган эмеңиз жок, бир дагы ишиңиз жок. Буну бүткүл Кыргызстан эли билет. Assalamu alaikum, Kırgız elim, jana musulman mürt-тугандарыбыз. Мен лично Адахан Кимсанбаевичке кайрылып кетет элем. Мына сиз кече парламентте туруп, кайсы болбогон нерселерди сүйлөп атасыз да, өзүбүздүн ичибизде граница деп. Ушул Кыргызстандын оңолушу үчүн Камчыбек Кыдыршаевич болгон күчүн жумшап атат. Силер бирок элдик популист болуп, ушул элди бөлүп жарып атасыңар. Билесизби, сиз ким экениңизди мен билем. Себеби ушул болгон митингде siz бийликке келе турган болуп калган маалыңызда элге келип кошулбой койгоз, эл сизди күткөндө элге келбей койгоз. Ошол азыр мына 3-июнь күнү ок атылып аткенде себеби билесизби, бардыңызбы ошол жакта? Жок, бардыңар, отурасыңар. Элди бөлүп жарбастан эл менен бирге болбойсуңарбы? Силерге окшогон, эгер сиз элди душманы болгуңуз келбесе, үйдө жөн эле отуруңуз. Өзүңүздүн бүтүнчүлөрүңүзгө айтып коюңуз. Мына болуп аткан бүтүнчүл, мекенчил болуп бөлүнбөй, андан көрө сиз ушуларга чоң кишидей болуп акыл үйрөтүп, биригейли, ушул Кыргызстанды оңдойлу, чоңойлу, өсөйлү дегендин ордуна каяктагы болгон сөздөр сүйлөп отурасыңар. Силердин кылып аткан турган эмес. Бизге Кыргызстанга ушул Камчыбек Кыдыршаевичте генерал керек. Эгер бизде болбосо, биз мына 30 жылдан бери өнүкпөй келгенбиз. Өзүңөр билесиңер жакшылап. Турабы балдар? Siz aytып атасыз кече сүрөт кармап, сүрөткө чутасыңар лопатка менен шпыргы кармап деп. Эгер сиз ушул жерде туулуп өскөн адамсыз, эгер сиз колуңузга шпыргы менен лопатка кармап сүрөткө чутсаңыз, биз сүйүнөт болчук. Ошол маалда шпыргы менен лопатка керек болчу. Ушул жерде кылбадыңбы, унчукпай отур керек болсо. Турабы жаштар? Allah güven, men sizdi şoğa gelip bir biyilikti ke ondoylu dep sadınırgo jeçke je Камчыбек Кыдыршаевич gibi sunuş telese inim dep siz iyilip düşük inilerimde şularga жол көрсөтүп берсеңиz, ana Kırgızstan оңолот. Ар дайым элди бөлүп жүрөсө. Мына мен элдин атынан сүйлөп атам. Мына элиме эмне? Мына эл. Мындай нерсеңерди токтоткула. Мен силерге дагы ачык айтам. Мен эл тараптамын, дагы айтам. Камчыбек Кыдыршаевичти мына ел алып келди. Мына ошонун арасында мен бар. Мен видеолорумду киргизип койгон. Элдин бардыгы көргөн. Бул элдик генерал. Муну сыйлаш керек. Мына бүгүнкү күндө чырылып аткан депутаттардын бардыгы Камчыбек Кыдыршаевич Баткендин үстүндө вертолет менен учуп жүрөт. Бир тажик гранатомет менен бир атса жок болот. Бул геройлукка жатат. Баягы 2007 жыл уруш болгондо да мына Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевичтер жүргөн. Мен Адахан Кимсанбаев сизди көргөн эмесмин, чын айтам. Көп адамдарды турмай адам экенсиз сизчи. Мына эл көтөрүлбөсүн, эмичи? Эл көтөрүлсө, мына аягы жаман менен бүтөт. Анан кечеги биз унчукпадык эле, кечеги сиздин баягы
ескерте берип атам. Биз унчукпадык эле мынакей. Биз унчукпай бүгүн карап видео турсак, толук сиздин колдоочуларыңыз сүйлөп чыгып атат. Ошоларды тыйып коюң, биз аны секин тыйабыз. Мына спортсмендер турат мына жерде. Мына элми, жаштар турат. Ошон үчүн бөлүнбөй эле жаштар Жалал-Абадтын жаштары турат. Мен лично Адакан Мадмаров кайрылып кетет элем ушу Жалал-Абад жаштарынын атынан. Сиз кылып аткан политика иштериңиз туура эмес. Сиз кылып аткан, жүргүзүп аткан иштериңиз бул элди бөлүү, жаруу болуп атат. Адакан Кимсанбаевич, кол сөз сизге эмес, бирок себеби 30 жылдан бери сиз бийликке келгенсиз. 30 жылдан бери кылсаңыз кылат болчуңар. Сиз бийликте отургансыз. Буга чейин булар кылып келип аткан иштер болгон эмес. Камчыбек Кыдыршаев, Садыр Нуркожоевич кылып келген ишти эл билет. Турабы жаштар? Жалал-Абадтын жаштарынын атынан Тазабек Икрамовичке да кайрылып кетет элек. Эгер сиз ушул жерге келип, ошол сел жүрүп аткан маалда шыпыргы кармап, лопатка кармап, сиз эмнеге ошол маалда кармай турган маалда кармап сүрөткө түшпөдүңүз? Эгер бизге 30 жылдан бери ушундай кылып келген шалакылык иштериңерден бизге Камчыбек Кыдыршаевичтей генерал керек. Канча эми кылмыш ишин кылып атасыңар, коррупцияны жүргүзүп атасыңар, камап, чекеден баарыңардан сурап атса, өзүңөр тополоң кылып, ушундай нерсени чыгарып атасыңар. Билип атабыз, эл билип турат. Сиз Адакан Кимсанбаевич эл бөлгөн адамсыз. Сиз эгер эл үчүн душман болгуңуз келбесе, үйүңүздө жатып эс алганыңыз жакшыраак. 30 жылдан бери кылган ишиңизди мына биз көрүп атабыз бул жакта туруп. Бүт ошо сабаттуумун деген сабаттуулардын ачык эле айтайын, сабатсыздыгынан канча жерлер, чек арага жакын жерлер сатылып кетип, ошолордун айынан канча кыргыздын каны төгүлүп, канчасы КАМАЗ менен барып өтөрүп кеткенди бардык кыргыз эли билет. Эми элден коркпосо дагы кичине асманды карап, Кудайды карап кичине булардар болсо баардыгы жакшы болот. Ушундай элден азыр тиги досубуз айтып кетти, Кудашаевич элдин уулу депчи. Туптура элдин уулу, ал ошо өзүн бийлик сындырам деп сындырган маалда эми панда сындыра албайт деп Аллахка таандык да. Алла бар экен, азыр Кудайга шүгүр ташип ошол жерге барды. Бирок ошол жерге барып бир чогуу биригип иштейли деген маалда, бардыгы неме бириге турган маалда бир кутунан тартып атат да эми. Бул деген Адакан Кимсанбаевичке туура эмес болуп калат. Эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Эгер сабатсыз экен өзү сезип аткандыр, бирок ачык эле айтайын, сезип аткан болсо дамын алса болот да. Эгер сабаттуу болсо үйрөтсүн. Азыр мына Жалал-Абадтын жаштары бүт бардыгыбыз Ташкенттин аркасынан ушул мага чейин келгенбиз. Bundan biyagına hem Kuda kaldı arkasında turabız. Taşıtlardan turabız bollar. Bizge tırışlık gerek. Nasıl?